Кореяда BTS'ке билет алуу процессин азыр мына баарын көрсөтүп берем. Кантип алабыз, кайсы жактарды басыш керек. Бүгүн BTS'ке предпродажа болуп, ошол жактан башында мындай кылабыз. И башында ногу сатып алуу кнопкасы бос болчу. Анан кийин ровно саат 20:00 кореян сааты боюнча көк болуп киргөндө мону база салдык. И буну басканда биринчи мындай очередке турдук да. Мисалы азыр очередте общий 75 000, 76 000 адам очередте турат. Биздин очередибиз мына кезегибиз 75 000 да. Кезегибиз келейин деп калды мына эки аккаунтка. Башында ошо кезекке туруп, жарым саат, 1 сааттай күтүш керек болот. Кезегиңиздердин узундугуна жараша, канча батыраак реакция кылып жана кнопканы канча батыраак база салсаңыздар, кезегиңиздер мындай кыскараак болот да. Общий мисалы башында 120 000 адам кирсе, ошонун арасынан 30 000 болуп кирсеңиздер, ал аябай жакшы кезек. Биздики мына 172 болуп артка саналып келатат. Бул жери болсо бүгүнкү ачылган билеттердин 90% уже бронь болуп калган дегенди билдирет да. Так, кирдик. Сразу мынтип датаны бир жерден тандайбыз. Next кетебиз. Кепче чыгат. Кепчени басып, жанагы 400 ногулар жүргөн ал эрейинде турабы? Сразу чыкты, мисалы да. Или да карап көрөйүнбү? Бири карап көр, орто жактар. Жакта жок болсо керек ошо. 3-чү этаждын орто жактарын, ошондой жактарын. Мисалы жок. Жактарда бар экен. Кайерде? Мына жакта. Жакшыраакпы место бул? Ошоно. Ошоно эрейин, анда. Жакшы место. Мына ногу жакшы место. Мына ёлдор боюнча бияк сценага жакын үйдө экен да. Ана ошону тура эле тандапсың. Ай, ал эрей алынып калды дейт, а? Алынып калыптыр. Ошонун лыйкысына берем. Эмне ошентип алып? Кепче иштеп кетти го. Так, алынып атат буюрса. Сразу даярдап койгонбуз. Номер телефона жазабыз. Дальше кылып могу жактан ооба деп птичка коюп дальше кетебиз дагы. Бул жерден визаны тандайбыз. И биз мисалы М-банкты колдонуп атабыз. Дальше кылабыз дагы. Есть. Pay деп туруп номерге код келиш керек, М-банк номерге. Ошону жаңы эле кодду жаздык. Эмеден СМСтен келген кодду. Всё, билет алынды. Азыр экинчи билетти алабыз.